Салам, бул Токой тили подкастынын биринчи эпизоду. Сиздер менен Гүлназ Камбарали кызы. Подкастта биз токойдун тилинде токой жөнүндө сүйлөшөбүз. Жаз биздин токойдун жаңы жаралган мезгили. Бактарактар, бадалдар, жаш жалбырактарга ээ болуп, аба гүлдөгөн, бадам, өрүк, алма бактарынын жытына толуп, жер астынан уламдан улам жаңы чөптөр чыгып жаткан керемет мезгил. Бирок мунун баарына жашыл жана сулуулукка дароо кам көрүү жана көңүл бурууну талап кылат. Токойдо жазгы талаа иштери башталат. Бүгүн менин коногум Арстан Бапата Токой чарбасынын директору Батырбек Уметов жана ижарачы Барпы Мирзакуловдор болмокчу. Алар менен токойду кыштан кийинки калыбына келтирүү үчүн азыртадан кантип кам көрүү керектиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Батырбек Асанбекович, сиз кесипкөй, тажрыйбалуу токойчу катары кыштан кийинки токойго келгенде эмнеден баштайсыз? Бул учурда токойдо биринчи кезекте эмне кылуу керек жана Арстан Бапата Токой чарбасынын аймагында эмнелерди аткарылып жатат? Негизинен жогоруда айтып кеттим го, жанагы аябай жыш жайгашкан токой чарба депчи. Ушул негизи токойчулар 8 саат мыйзам чегинде 8 саат андай иш менен иштешсе, бирок фактически 24 саатка ошол токой кыдырмасына толугу менен жооп берет да. Бул деген сөз кышын жайын эле ушул токойду карап жүрүшөт деген сөз. Ал эми жаз чыкканда мен өзүмдүн токойчуларыма биринчиден ошол токойдун биринчи очередте жанагы охранасына көбүрөөк көңүл бурула. Андан кийин биотехнический мероприятие деп коет, жанагы жаныбарларды кам көрүү боюнча ошо биотехнический мероприятиялардын канчалык деңгээлде баягы кышта даярдалган туз, чөп, жанагы жаныбарларга кам көрүү боюнча белгиленген пландарды ошол канчалык деңгээлде жаныбарлар ошол жерден пайдаланды, ошолор боюнча маалымат берүү боюнча тапшырма берсе, ал эми ошону андан кийин естественно уже эгүү тигүү пландардын боюнча тапшырмалар берилип баштайт. Сиз айтып жатасыз, ушул токойдо биринчи жаныбарларга тоют даярдалат депчи. Ошол тоют даярдалган быйылкы жылда кандай болду? Кыш оор болгон жок. Бирок ошого карабай, ошол токой жаныбарлары сиздер даярдаган тоютту кандай жептир, кандай иштетиптир деген суроону бермей турат да. Быйылкы жылда 2022-жылдын март айынын баштарында атайын токой кыдыруу көзөмөл иштери жүргүзүлгөн. Атайын комиссиянын белгиленген комиссия аркылуу ушундай жүргүзүлдү. Негизинен жаныбарлар ал естественно пайдаланат, кышы менен сөзсүз түрдө пайдаланат. Ошол баягы белгиленген жерге чөп даярдалган, белгиленген жерге тустарды, акурлар коюлган, ошол жерлерге толугу менен жаныбарлар пайдалангандыгын боюнча атайын корутунду чыгарып беришкен да. Мага кызыктуу да, ошол кайсы жаныбарлар ошол чөптү жейт, кандай жаныбарлар келет биздин ошол Арстан Токой чарбасына? Токой чарбанын аймагында эми өзүңүздөр белгилүү мурдагыдай жана камандыр, башка жаныбарлар азыр калбады, конечно. Бирок көбүнчө бүгүнкү күндө түлкү, баягы талаток, мисалы кекилик, ушуга окшогон бизде канаттуу жаныбарлар, жанагы жырткыч жаныбарлар бар бүгүнкү күндө. Андан сырткары тоолуу аймактарыбызда ошол жанагы той ичкилер дагы пайда болуп калыжычы бүгүнкү күндө бизде анан чөө ушундай бир жаныбарлар токойчуларда бар. Ал эми ошол токойду жаныбарларды сактоо боюнча да кандай иштер жүрүп жатат? Мисалы ошол браконьерлерден ошондой катталдыбы быйылкы жылдын эсебинен? Негизинен Арстан Бапата Токой чарбасында баягы охотничий угодья деп коет. Токой чарбанын аймагы охотничий угодьяга кирген эмес. То есть Арстан Бапата Токой чарбасынын территориясында аңчылык кылуу иштери жүргүзүлбөйт. Ал иш-чараларга Арстан Бапата Токой чарбасынын аймагы кирбейт. Ошонго байланыштуу негизинен токойчулар ар дайым токойдун өзүнүн белгиленген баягы кыдырмаларын кыдырып жүргөндө биринчи очередте ошол аңчылык, мыйзамсыз аңчылык боюнча ушундай көзөмөлдөр жүргүзүшөт. Бирок быйыл 2021-22 жылдарда мыйзамсыз аңчылык боюнча эч кандай акт протокол түзүлүп, ошондой бир мыйзамсыз аңчылык кылган кишилер кармалган жок. Эгерде кармалса, аларга кандай чара көрүлөт? Эгерде кармалса, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013-жылдагы 3-майында атайын токтом бар, өкмөттүн 124 токтом. Ошол токтомдун негизинде айыппулдар салынып, укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет. Чоң рахмат. Сиз айтып кеткен эми мына эгип тигүү иштери башталат деп турасыз. Ошол эгип тигүү иштеринде ижарачыларга кандай ижарачылар менен кандай иш алып барасыздар? Негизинен мен сизге түшүндүрүп айтсам, бул жерде Токой чарбанын атайын планы келет. Бул биздин мамлекеттик агенттигинин азыр
токой кызматын өзгөрүп калдык. Ошол токой кызматынан атайын агенттик тараптан ушундай атайын план келет, план жеткирилет. Ал пландар ошол белгиленген баягы лесостроительный материалдын негизинде белгиленген участкаларга гана токой чарба тарабынан тигилет. Ал жеткирилген план токой чарба тарабынан аткарылат. Андан сырткары бизде ЖЭЗ проектисинин алкагында интегрированный план управления деген атайын бир план иштеп чыгабыз. Ошол арендаторлор менен биргеликте иш алып баруу боюнча, интеграциялык башкаруу боюнча. Ал интеграция башкаруу планынын алкагында ар бир корук боюнча атайын семинарлар өтүлүп, арендаторлор менен токойчулардын арасында семинарлар өтүп, ошонун арасына өзүбүздүн пландарды аткартып кетүү үчүн биз өзүбүздүн пландагы арендаторлордун кызыкчылыктарын эске алып, анан кийин биргелешип башкаруу планы түзүлөт. Биргелешип башкаруу планынын алкагында жылына аларга кээ бир участоктарга көчөт менен камсыздап беребиз, кээ бир участоктордун жолдорун оңдоп беребиз, кээ бир участоктарга баягы тамеки чегүүчү жайларда же болбосо жанагы өрткө каршы иш чаралардын аткарып аларга көмөк көрсөтүп келебиз. Алар токой чарбага баягы эгип берүү, тигип берүү, ошондой эле кара күч тарабынан анча планга ылайык жардам беришет ижарачыларга бизге. Рахмат. Ижарачы катары Барпы мырза, ижарачы катары айтып кетсеңиз, сиз ушул айыл токой чарбасы менен пландарыңыз барбы? Кандай пландарыңыз бар? Сиз ошол мына жаз келди, өзүңүздүн ижара жериңизге эмне кыласыз? Мен ижара алган ошо ижара алган жерин токойдун арасында болгон үчүн мен мындай ачык жерлерге гана эгилет да, өзү токой чарбасы. Эмнелерди эгесиз? Ошон үчүн мен бу биздин токой ошо жаңак бар үчүн биз мен пока эгелекмен, просто ошо лесхозго ошо как арендатор катары жардам берем. Чакырса лесник. Ошо эги тигүүгө, анан ушул көчөт казууга ошо жардам беребиз. Рахмат. Батырбек Асанбекович, ушул токой чарбасында канча ижарачы бар? Жана алар канча жерде иштетишет? Негизи Арсамала токой чарбасында жалпысынан 4500 ижарачы бар. 4500дөн ашуун ижарачы бар. Алар бүгүнкү күндө ар кандай багытта болжолду же 34.500 гектардын тегерегинде ар кандай жерлер иштетишет. Мисалы, эгерде мен ижарачы болгум келсе, мен бирок Арстан-Бабатта токой чарбасынын айланасында жашабайм. Мен базар коргондо жашайм. Мен сизге кайрыла аламбы, ижарачы болуп ала аламбы, же болбосо мындай жокпу? Сөзсүз кайрыла аласыз. Өкмөттүн 192 токтому бар, 18-апрель 2018-жылдагы өкмөттүн 10-апрель 2018-жылдагы кечирип коесуз. 192 токтому бар. Токтомдо ушул жерде так көрсөтүлгөн. Кыргызстандын жарандыгы бар. Ар бир жаран бардык токой чарбадан барып ижарага жер алып иштеткенде толук укугу бар. Мен ижарага жер алдым, 1 жыл иштеттим, жакшы кой эген эме көчөттөрдү отургуздум. Бирок кийинки жылдар келбей койдум. Анда эмне болот? Анда келишимдин шарттары аткарылбады деп белгиленген аренда платаны төлөбөй калсаңыз, же болбосо ошондой келишимде көрсөтүлгөн шарттарды аткарбасаңыз, анда сиздин ижара келишимиңизди биз сот аркылуу бузуп ижара келишимин жокко чыгарууга милдеттүүбүз. Ижара келишими деп калдыңыз. Ушул келишимди түзүүдө эмнелер эске алынат? Кандай милдеттенмелер бар? Мисалы, ижарачы катары сиз өзүңүздүн милдеттенмеңизди так билесизби, Барпы мырза? Менин милдеттерим ошо өз убагында аренданы төлөшүм керек. Ижара бөлүнгөн сумманы. Сиз ошол ижарага төлөнгөн 1 гектар жериңизге канча акча төлөйсүз? 1300. Милдетиңиз демек? Ушу акчаны өз убагында ушу 2 кварталга дейин ушу меники жазылган, ушу майыларда алган келишим. Ошо июндарга дейин төлөп түшүм керек. Ошо жыл келгиче жараны төлөп, анан дагы катарлы ижарада только жаңагы акча эмес, жерде жазылган токойдун ичиндеги алчы урук бар, жаңа уруктан ушу атай ушу плюсовой дарактарым бар. Ошо менин немемде 2 түп дарак. Ошондон где-то 2 килодон 2 килограмм жаңактан ошо да берем ошо. Эгерде мисалы сиздин аренда ижара жериңизге мен кирип
отун алсам же болбосо бир даракты кыйсам, сиз кандай укуктарыңыз милдетти, кандай эме иш аракет жасай аласыз? Мен иш аракет биринчиден аны мен өзү ошо милдетим сразу мен лесинке чалышым керек. Биринчиден токтоп турушум керек. Аны кааласаң сен ким салдың? Турам мен ошо өзүм ошо милдетимди ошо жерде корuyum дагы, мындайча. Карайм, өзүм пайдалангандан кийин ал өкмөттүн жери болгондон кийин ал пайдаланган жерим өзүнкү деле болуп калат экен да, мындайча айткандачы. Анан ошо анча-мынча ошо сынган дарактардын ордуна жаш палаталар өсүп калса ошону карайт кетсем. Ошентип мына алчадан токой чарбасына ошо 3 килограмм алча теп беребиз. Ошо жардам беребиз да. Анан ошо эгер бирөө капысынан келип ошо мыйзамсыз кирип калса, ошо отун алып атса, мен леске кабар беришим керек. Анан ошо эгер леско тараптан мисалы келип алигине кышта сыңып калган дарактар бар да. Аны алар көп сыңып кетиши мүмкүн. Көп жарабай калса аларды эмне кыласыңар? Жер кырчы, аны ошо токой чарбасынан келип жазып алабыз, ашчасын ошо лескосу өзү мектепке, садикке жаздырып берет. Ушул келишимди сүйлөп жатканда Батырбек Расанбекович, ушул келишим боюнча айтып кетсеңиз, келишимди канчада бир жаңылап турасыздар? Ал келишимди эмнелер кылыш керек? Ижарачылар, ушулар боюнча айтып кетсеңиз. Токтомдо ошол жогоруда айтып кеткен токтомдо атайын белгиленген. Кыска мөөнөттүү 5 жылдан узун мөөнөттүү 49 жылга чейинки аралыкта түзүлсө болот да, негизинен. Ал эми токой чарба өзүнүн шартына байланыштуу ошол аралыкта түзсө болот. Негизинен токой чарба бизде практикадагы биринчи 5 жылга түзөбүз. 5 жылда баягы сыноо мөөнөтү деп коебуз. Ошо сыноо мөөнөтүнө мындай туура пайдаланып, ижарачы баягы толук ижара келишимде көрсөткөн шарттардын баарын толугу менен аткарган болсо, андан кийин көп жыл узак мөөнөткө узартып беребиз. Негизинен бүгүнкү күндө баягы жаңы токтом менен 5 жылга чейин ижара келишимдерин түзөбүз да. Ал эми ошол баягы жаз келди, жер кыртыштарын даярдоо боюнча, көчөттөрдү багуу боюнча кандай кеңештерди берет элеңиз? Кантип иштесе болот ижарачылар? Негизинен жер багуу баягы жер кыртышын даярдоо боюнча эгүү-тигүү максат маселесинде негизинен биздин өзүбүздүн практика ылайык күз айларында баягы жер кыртышын даярдоонун күз айларында жүргүзүп койсок туурараак болот. Себеп дегенде баягы кышта кар жаап, жаан чачын болуп, баягы даярдалган площадка деп коебуз, баягы площадный способ же болбосо ямочный способ дейбиз да. Ошол площадкага даярдалган аянтчага баягы нымдуулук көбүрөөк болуп, жазда отургузулганда көчөттүн өсүп кетүүсүнө аябай көп жакшы шарт түзүлөт да. Ал эми көчөт деле ошондой эле биздин шартта көбүрөөк күз айларында мисалы жаңгакты, алманы, алчаны, ошого окшогон үрөндөрдү күзүндө себебиз. Негизинен күзүндө себебиз, өзү жазында аткарылыш керек. Баягы план боюнча 2022-ге аткарыла турганда биз 21-жылы күзүндө аткарып коебуз да, көбүрөөк. Себеби баягы выход деп коет, баягы өнүп өсүү процесси же болбосо өсүп чыгышы аябай жакшыраак болот күзүндө эккенде. Себеп дегенде жазында эккенде анын атайын өзүнүн ыкмасы бар, правиласы бар. Баягы стратификация деп коет. Мисалы жаңгакты же болбосо башка үрөндөрдү атайын жылуу сууга салып 10-15 күндөп жана үрөндү өндүрүп анан себиш керек болот да. Ал эми күз айларында сепкен болсок, стратификация кылыш шарт эмес. Эгсек выход өсүп берүүсү жакшыраак болот. Ал эми ошол үрөн аркылуу сепкен көчөт жакшы өсөбү же болбосо атайын алып келинген көчөт жакшы өсөбү? Азыр сиз суроону тактап беретин айтайын сизге. Үрөндөн деген биз баягы плантация катары эгип аткандагы жерде айтып атабыз да, талаага эккенде. Талаага эккенде баягы уругу менен эккенде өсөбү же болбосо көчөт мененби? Биздин шартта көчөтү менен өстүргөн жакшыраак өсөт. Негизи баягы теорияда мынтип айтылат, баягы үрөнү менен эгилген учурда ошол жерден үрөн адаптация кылып өсүп кетүүсүнө шарт көбүрөөк болот депчи. Бирок бизде баягы жердин шарты бир аз нымдуулук жанагы культурный баягы каптал жантаймалар көбүрөөк болгонуна байланыштуу бизде көчөт менен жакшыраак өскөн. Бул эми биздин практикабыз ушундай. Көчөт менен жакшыраак өсөт да. Ал көчөттөрдү каяктан аласыздар? Көчөттү токой чарбанын атайын 3,5 гектар аянтта немелери бар. Көчөтканалар бар. Ошол көчөткаларда бүгүнкү күндө бизде 900 миңден ашуун ар түрдүү породадагы көчөттөр бар. Өстүрүлөт.
мисалы ошол Арстанбап атай токой чарбасында кайсыл көчөт жакшы адаптация болуп, кайсы көчөттөр жакшы өсүп кетет? Негизинен бизде адаптация болуп жакшы өсүп кеткен көчөт жаңгак көчөтү, анан жапай алмай, жапай алча көчөттөрү жакшы өсөт. Баягы школьный делен деп коебуз, мектепче бөлүкчөсүнөн бул терек, тал көчөттөрү жакшыраак өсөт. Сиздердин токой чарбаңызда атайын ушул урук менен өстүрүү да каралганбы? Баягы плантация деп айтып жатасыз го, ошол плантацияңыздар барбы? Көчөт өстүрүүгө. Көчөт өстүрүүгө негизи плантация деген бул атайын экме токой өсүп, экме токой. Ал эми үрөнүн өстүргөн атайын көчөтканалар бар, бизде күнөсканабыз да бар. Ошо үрөнүнөн көчөт даярдоо боюнча атайын күнөсканабыз да бар. Мисалы ижарачы катары сиз токой чарбадан көчөттөрдү алып жатасызбы? Кандай көчөттөрдү алып жатасыз жана аны кантип эгип жатасыз? Biz en şu icraatçı misafirçi açık cer senekos jerim bolsa meslekep şerde suransa egip koyuş mümkün da. Аны эгип койдуңуз. Бирок аны дагы ары өстүрүп кароо керек да. Аны кандай болот? Gelişim tüzet bular. Leskoz menен gelişim tüzөбүz. Eğer şu 1 gektar jerim bolsa bir elik sötükünü eksem, elik sötükü bular gelişim tüzet men. Men şu özüm karayım, özüm şu 5 jolu bir yılına 5 jol çabam, 3 jol karayım der. Şu gelişim şu bular leskoz çarba tarafından tekçelip turatu, o anda aytılıp turatu, oşan gelip çağıp karap. Чоң рахмат. Батырбек агай, ушул сиз айткан баягы көчөттөрдү отургузуу иштери жүргүзүлдү. Бирок андан ары көчөттүн өсүп кетиш ыктымалы азыраак болуп калган учурлар кездешип жатат да. Ошону өстүрүп кетүү үчүн кандай иш-чараларды көрүп жатасыздар азыр? Андан ары өсүп кетиш үчүн. Бүгүнкү күндө атайын план тапшырманын негизинде өстүрүлүп аткан көчөттөр жылына 5 жолдан асыруу жумуштары аткарылат жылына. Бир эле аянтта эгилген көчөткө 5 жол асыруу жумуштары аткарылат. Бул деген чаап, түн жумшартып, же болбосо жанагы өтө күн өсүп кеткен маалдарда жанагы салкындатуу быкмалары менен чөптөрдү ошол жерлердин нымдуу сакталып калыш боюнча ушундай иш-чаралар көрүлөт. Андан сырткары эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, баарыбызга эле сыр эмес, жанагы калктын көбөйүшү менен мал жаныктардын көбөйүшү бүгүнкү күндө чоң проблема да, маселе. Бул бир эле биздин чарбада эмес, негизинде бардык эле чарбаларда эң чоң көйгөй ушул маселе. Майда туяктуу жана мал жаныктардын көбөйгөндүгү чоң маселе. Бүгүнкү күндө бизде ар кандай иш-чаралар менен ошол тиккен баягы экме токойлор жана плантацияларды атайын зим тосмолор менен тосмолоп, оруп, ушундай бир ыкмалар менен бүгүнкү күндө өстүрүп, ошого өргөтүп атабыз да. Эми бардык аянттарда ошол толук бардыгын тосконго мүмкүнчүлүк жок, конечно. Бирок ошол колдон келишинче хотя бы 30-40% ушундай тосмолоп өстүрүүгөчү. Мисалы азыр сиз айтып кеткендей, мал жаныктар көбөйүп жатат дейсиз. Ошол мал жаныктарды көбөйтпөй, ошол кандайдыр бир башка ыкмага өтсөк болобу? Мал жаныктардын кандайдыр бир мисалы айтсак, башка породасына өтүп, ошол мал жаныктардын майда мал жаныктардын санына эмес, сапатына өтсөк болобу? Бул боюнча иштер жүргүзүлүп жатабы? Конечно, бул боюнча биз тараптан эмес, негизи мамлекет тараптан эле аябай чоң көңүл бурулат. Министерство сельского хозяйства тараптан эле. Айыл чарба министрлиги тарабынан деле ошол сандан сапат коюш, асыл тукум малдарга өтүү боюнча. Ошол эле жана биз жогоруда айтып кеткен семинарларда биз бир нече жолу бул боюнча суранабыз. Ошол арендаторлордон атайын кеңештерди беребиз. Башка баягы 10 мисалы 15-20 литрден сүт берүүчү малдар бар. Ошолорго өтүү боюнча сунуштайбыз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол тарапка өтүү процесс аябай жай да, же болбосо аз көлөмдө, же болбосо 10% деп айтсак болот да. Элдерде түшүнүк барбы? Элдерге түшүндүрүү жүргүзүлөбү? Түшүндүрүү иштери дайыма жүргүзүлөт, ар дайым. Бизде мисалы жыл бою жүргүзүлөт бул түшүндүрүү иштери. Себеби кыш айларында баягы жылкы мал талаада жүрөт да, качып коюп, токойду качып коюп, ушундай маселелер чыкат да. Ошол кезден баштап ушул жыл бою эле мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Тилекке каршы мындай ошол тарапка басым ижрачылар тарабынан көп басым жасалбай деп ойлойм да. Себеби мен бир нече жолу сунуштарды бергем, даже тоолуу аймактагы жүрүшүм, токой чарбанын аймагында жашаган калктуу кошуктарга
малга квота киргизели депчи. Квота киргизели. Квота боюнча оюңуз кандай? Квота боюнча кириш керекпи же болбосо бул? Бул сөзсүз кириш керек деп ойлойм. Токой чарбанын аймагында мисалы бир үй бүлө бир мал же 2 малга чейин кармап, андан калган каражатын банктарга сактап, банктардан алса деген ушундай түшүнүктөрдү билебиз. Бул боюнча мен бир нече жолу сунуштарды бергем. Квота киргизүү боюнчачы. Андан башка биздин контроль кылып турган эч кандай мыйзамыбыз жок да, контроль кыла албайбыз анычы. Мисалы менин угушумча мындай да, 10 жөнөкөй породалуу, жөнөкөй уйлардан көрө бир породалуу уюң болсо, ошондон көбүрөөк пайда түшөт деп айтат да. Сиз ижаратчы катары сиздин мисалы жөнөкөй жаран катары сизге мисалы ушундай мамлекет сунуштаса, 10 уюңду бер, биз сага бир породалуу уй берели десе алмашасызбы? Жок. Эмнеге? Ал пароданы алып келишти, биздин толуктарчы багып көрүштү. Келишкенде ал биздин шартка туура келбейт экенде, биз тоолуу. Жүрө албайт уйлар. Жүрө албайт уйларчы парода. Алар беде, анындай чөп, эт, жемди жакшы жеш керек экен. Демек сиз жөнөкөй эл катары айтсаңыз. Ал адаптация жөнөкөй тил менен айтканда алар адаптация берилген эмес. Ал чыкса биздин тоолорду жүрө албайт экен капталда. 2 жаш болгондо өтүрүп алышты. Бул калышты эле торпок. Куланып кетти бул жерде. Ушундай болду да. Демек эл арасында ондай немеге өтүү, альтернативдик жолго өтүү кереги жок деп ойлойсуз. Ошол отун боюнча. Эгер ошо муну ооганда, ачыда жаса, ачыда болсо болот. Ачы силер түздү. Силер ошо 10 малына бир ошо малды алып, ошо бир түз жейт да. Биздин арсамак сразу эле ошо айдасаң уже капталда 60 градус. Бийикке чыдай албайт. Бийикке эмес, жүрүшү кыйын да. Алардын торпок эле уже туулганда канча ортуулат экен да. Уже 1 жылда эле уже 700 тоннага дейин болот экен ал уже сал. Сиз ошондой ойлойсузбу? Мисалы, ошол 10 уйдун немесин талагайда эле үйдө баксаңыз чалуу. Бизде эл ушуга үйлөнүп калган да. Талагайда ганда мисалы экологияга да эле кетип атат, токой чарбалар айдатат. Биз эми күнөөбүздү ham алышыбыз керек да. Биз ушу жаңы өсүп жаткан колдоосу менен Токой Тили подкасты чыгарылып жатат. Ошентип долбоордун адистери токой чарба ишканаларына токойду калыбына келтирүү жана сактоо боюнча иштерди жүргүзүүгө жардам берип жатышат. Бул иш тууралуу кененирээк айтып берүүсүн өтүнүп, Юник долбоорунун адиси Алманбет Дүйшөбаевге кайрылдым. Анын интервьюсун угалы. Биздин долбоордун негизги максаты жана иш аракети төмөндөгүдөй. Кыскача айтсак, токой чарбасына жана жаратылыш ресурстарынын экологиялык биотүрдүүлүккө зыянын тийгизбей, эффективдүү пайдалануу, ошону менен бирге эле жергиликтүү токой пайдалануучулардын кирежелерин көбөйтүүгө шарт түзүүгө жардам берүү. Юник уюмунун иш ыкмаларына келсек, 2018-жылдан бери базар коргонуу чарбаларында башкарууну жамаат менен бирдиктүү ушкандыкты алып барууну өзгөчө ыкмасын киргизди. Бул ыкманын өзгөчөлүгү төмөндөгүдөй. Мамлекеттик токой фондунун аймагында жаратылыш ресурстарын биргелеш башкаруу планы иштеп чыгуу жана ошол пландын негизинде иш алып баруу алык боюнча көрсөтмө иштелип чыккан. Токой чарбаны биргелеш башкаруунун жылдык планын иштеп чыгуу үчүн эң биринчи токой чарбасы жана жергиликтүү токой пайдалануучулар менен бирдикте жумушчу топту түзүп алабыз. Жумушчу топ түзүүнүн максаты токой чарбаны башкарууну пландоо бир эле токой чарбанын эле иш чараларына карабастан токой пайдалануучулардын да көйгөйлөрүн кошо камтыйт. Бул деген пландоодо ачык айкындыкка алып келет. Натыйжада мамлекеттик гана көз караш болбостон элдин төмөнкү катмарында ой пикирлерин кошо камтылгандыгында. Башкача айтканда, план интегрированного управления природными ресурсами деген ат менен документте иштелип чыккан. Формасы токой чарба агенттигинин буйругу менен бекитилип, 2020-жылдан бери толук кандуу ишке кирип калды. Пландоо иштелип чыккандан кийин көйгөйлөрдүн зарылчылыктарын арасы комиссиянын чечиминде негизги аткаруу мөөнөтү коюлат. Ошентип план түзүү жана аткаруу жалпы токой пайдалануучулардын көз алдында болот. Жылдын башынан тартып проекти токой чарба менен биргелешип башкаруу планын кайра жаңыртуу менен иштеп жатабыз. Жылдагы процедуралар кайра кайталанды жана толукталды. Токой чарбалардын пүйүклөрүнөн тышкары ал этин токой бөлүмүнүн шүйдүгүр участогунда токой пайдалануучулардын эмилгеси менен 570 га жерди өзүнчө короолоп сактап калуу планы кабыл алынды. Бул
Биопыр өзгөчө иш пландар менен толукталган. Бул Сүдөгөр ата өзүнчө биопырдын алкагында төмөндөгүдөй натыйжалар күтүлүп жатат. 570 гектар жер токой антына мал жайуу токтотулат. 16 гектар жаңы токой толук сакталат. 110 га жердеги өз алдынча өсүп чыккан көчөттөр сакталат. Естественное возобновление. 16 га жерде жакшы сорттогу бак отургузулат. 8 га жердеги чөп чабык сакталат. Туризм багытына пайдаланылган участок калыбына келет. 570 га жерде биотүрдүүлүк сакталуу менен бирге токой чарбанын 43 арандатына түз пайда болот. Ак жаар Сүдөгөр ата участоктарынан бал өндүрүү, козу карын, алча, алма, ит мурун, долона жана башка мөмө чөмөтөр 300дөн ашык арандатуулардан башка жергиликтүү тургундар пайда болушат. Бул участокто эс алуу катары пайдалануу бир сезондо 3000ден ашык адам пайдалануу мүмкүнчүлүгү алышат. Ой алма, сарчелек, талас, чаткал туристик маршруттар ишке кирип, туризм өнүктүрүүчү 10дон ашык ишкерлер бизнес өнүктүрүүгө шарт болуп калат. 16 га жерлер сугалып, жаңы бактын кеңирип өсүшүнө шарт түзөт. Ушул Сүдөгөр ата пландоосунун өзгөчөлүгү ушул. Мал уйлардын көптүгү таасир этип атат деп токой чарбасы чырылдаганча бар да. Ошону элге түшүндүрүү иштерин, мисалы сиз өзүңүздүн ижарачы катары айтып кетсеңиз аябай жакшы болот да. Эми токой чарбанын büyügön деле бар да. Бул эми малды бардык эле, мисалы үчүн биз азыр толуктап кайтарбайбыз. Малды ушу айдап туруп талап коюп беребиз. Бараттан чыгат, ушу жаңы эгилген көчөттөрдүн башын жейт, башкасын жейт. Картошка эккен мезгилибизде ошол жака дагы алып чыгып кетебиз малдарды саамды. Ошол барып дагы ошол эми ошондой бир мыйзам илгери сайыз мезгилде ошондой мыйзам бар эле бизде. Кандай мыйзам эле? Ошо мал жандыктар боюнча мисалы үчүн үйүндө мал канча көп болсо ошончо налог төлөйт элем да, эт тапшырчу элем. Жылкыга тапшырчу элем. Азыр андай жок да. Ошон үчүн биз ошончо мал азыр банкка пулун карма десе кой. Кыргыз калкыбыз да, мен эми кыргызмын да, барып туруп эле ошо койчу. Мал койгон жакшы дейт. Койгон деп бир үйдү алып ушинтип көбөйтүп атабыз да. Ал азыр эми мен ойлойм ушу мурунку караганда 3 эсе 4 эсе көбөйүп кетти да. Бул элдин малы. Ошондуктан ушундай нерселерге алып барат деп ойлойсуз, а? Мына бизде базар кургон Аксы райондорунда жаңак токойлорун сактоо боюнча кыргыз немис долбоор 5 жылдан бери иштеп жатат. Ушул долбоор боюнча айтып кетсеңиз, эмне иштерди аткара алдыңыз, Батырбек Асанбекович? Бул долбоор менен сизге жакшы жактары болдубу? Эмне иштерди бүтүрө алдыңыз долбоорлор менен? Июньек иштеп келди сиздер менен. Ушулар боюнча айтып кетсеңиз. Бул проект Кыргыз-Герман проекттин алкагында аябай чоң алгылыктуу иштер болду деп айта алам мен. Токой чарбага, негизи токой чарбанын аймагында ижарачыларга аябай көп жардам тийди деп эсептейм да. Ошол мен практикадагы болгон бир маселени айтайын, жанагы ротация аграда деп коебуз. Башында бир жылда бир аграда алып берип, ошол аграданы 5 жылга аграда дегенди түшүндүрө кетсеңиз, мен мисалы аграда деген сөздү тосмо. Бул атайын зым тосмо, атайын темир столбалар менен зым тосмолор, баягы көчөткана неме экмек токойлорду тосуу боюнча атайын тосмолорду алып берип да. Ошол тосмолорду ротация деп баягы которуу жолу менен деп алып беришкен. Ушул баягы арендаторлорго беребиз. 5 жылдын ичинде арендаторлор баягы по частям бөлүк-бөлүк кылып 5 жылдын ичинде кутулат жанагы тосмонун акчасынан. Ошол тосмону 3-4 группадан чогултуп алып, жаңы тосмо алып дагы бир группага беребиз. Ушундай ыкма менен бүгүнкү күндө токой чарбанын аймагында 35-40 гектар аянт ушул тосулуп экмек токойлор өсүрүлүп атат да. Андан сырткары аябай чоң материальный көп жардам беришкен, аябай көп жардам беришти. Биздин оргтехникалардан бери алып беришти. GPS аппараттарыбыздан бери. GPS аппараттар дейсиз. Ушу GPS аппараттарын айтып кетсеңиз, эмнелерди карайсыздар GPS аппараттары менен? GPS аппараты бул арендага берилип аткан участокты атайын ошол GPS аппарат менен тартканыбызда канча территорияны, кайсыл территорияны берип атканыбыз боюнча так маалымат берүүчү аппарат болуп эсептелет. Ал анын кандай пайдасы бар экен? Токой чарбага. Токой чарбага анын аябай чоң пайдасы бар. Бүгүнкү күндө эми эсибизде бар, жакшы билесиз, баарыбыз эле жакшы билебиз.
мурунку моменттерде атайын ала таяк менен жердин аянтын өлчөп чыгышкан да. Бул аппарат менен жөн эле басып адам жөн эле басып точкаларын алып кетет. Ошол территорияда канча аянт бар так чыгарып берет. Андан сырткары деңиз деңгээлинен канча бийиктикте кандай рельефте жайгашканы боюнча бүт так маалымат берет. Демек технологиянын өнүгүүсү токой чарбага дагы жакшы пайдасын тийгизип жатат экен. Андан сырткары бүгүнкү күндө ИСУЛ деген атайын токой чарбасында программа чыккан. Атайын программада бүгүнкү күндө ИСУЛду арендаторго ИСУЛ деген программа отурсабыз, анын бардыгын биз Google'дан карап отурабыз. Кайсыл жерде канча штук жаңагы бар экен, кандай жер экен, бүт ИСУЛдан карап отурабыз. Аябай GPS-ин жардамы менен ИСУЛ деген программага киргизебиз, арендатордун бардык маалыматын. Ал маалыматты Бишкектен же кайсы мамлекеттин любой бурчунан барып туруп, сиздин маалыматыңыз керек болгон болсо, кайсы жерде кандай ижарага алган жериңиз, ошол бир эле басып койгондо компьютерден бардык чыгат. Ошол программага киргизип келген. Канча жаңактары бар, канча акчасы бар. Бардык так маалыматы, кайсы жылдан договор түзүлгөн, кайсы жылга чейин, кайсы күнү договордун мөөнөтү бүтөт, бардык ошол жерде информация бар турат. Мисалы сиз мындай кылат экенсиз да, мисалы ошол жерден программадан эле көрүп, ошол мисалы Барпы мырзанын ижара жеринде 50 жаңагы бар болсо, анын 3өөнү кесип салса, сизге көрүнөбү? Көрүнөт, ал эми Google'дан карап турат, Google'дан көрүнүп турат, кайсы жерде кандай болгонун Google'дан карап турат. Ошол GPS аппараттардын ушундай бир эмеси бар. Unique деген проект ошол партнер болгон, аябай алар да көп материалдык жардамды да көп беришти, көп жеңилдиктер болду эми ошол проекттин алкагында. Бүгүнкү күндө JZ проекттин алкагында жанагы айтпайсызбы, интегрированный план управления арендаторлор менен семинарлар өтүп, семинарларда баягы биргелеш башкаруу планын бекиткенден кийин ошол арендаторлорго дагы бүгүнкү күндө 100 000 сомдун тегерегинде материалдык жардам беришет арендаторлорго. Ошондой алардын аябай чоң мен ыраазычылык айтып кетилем ошол Германия кызматташтыгына бүгүнкү күндө чоң жардамдар берип атышат да. Үлгү уюмдардын ар кандай жардамына кандай баа берет элеңиз? Мындай долбоорлор менен иштешүүдө ошо баягы сиз айтып кеткен өзгөрүүлөрдүн баарынын өзгөрүү болду, баа берип кетсеңиз. Өзгөрүү аябай чоң эле болот деп эсептейм. Себеби баягы бизде элдин менталитетинде гана түшүнүктөргө кыйынчылыктар бар, атак негизи өзгөрүү аябай жакшы. Мен былтыркы жылда мисалы 4 проект менен иштештим. Ошол Чимпалатова коомдук уюму бар, ошол жайыттар боюнча, жайыт башкаруу боюнча, андан сырткары JZ жана Флора Фауна деген проект менен, андан сырткары Кыргыз-Жапон достугу деген проект менен иштештим. Бардыгы эле баягы токойго пайда алып келүүчү гана нерселерди киргиздик да. Мисалы Флора Фаунада атайын ошол баягы тосмолорду менен камсыздап берди, 3 гектар аянтка өздөрү көчөт алып, өздөрү эгип беришти. Кыргыз-Жапон проектисинде 5 гектар аянтка тосмо алып, ал жерде тосуп, ал жерде көчөт эктик. Бүгүнкү күндө токойчулардын атайын токой чарбасынын кызматкерлерин паркы деп атап, бүгүнкү күндө Жашыл Мурас компаниясын ушул жакта жүргүзүп атабыз да. JZ менен дагы ушундай негизинен мен аябай жакшы баа берем, чоң ыраазычылык билдирет элем бул коомдук уюмдарга. Ошол жогоруда жумуштардын баардыгын чоң жардам берип атышат да. Рахмат, мына жандуу кызыктуу маектериңиздер үчүн чоң рахмат айтып кетем. Мен биздин маегибизди жыйынтыктап жатып, дагы бир жолу биздин коноктордун токойго камкору боюнча кеңештерин жана сунуштарын эске салгым келип жатат. Бул Барпы мырзанын ижаратчы катары кара өрүк сортун көбүрөөк эгели деген лайфхакын айтып кетсем, ал эми жетекчи катары Батырбек Асанбековичтин ушул элге карата айтылган мыкты ураанын айткым келип жатат. Токойдон алып эле эмес, берсек деген ураанын айткым келип жатат. Ошондой эле биз бүгүн Токой тили подкасты болду сиздер менен. Бүгүнкү конокто Аштамабада токой чарбасынын жетекчиси Батырбек Уметов, ошондой эле Барпы мырза болду. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Подкасттын кийинки эпизоду 2 жумадан кийин чыгат. Сиздер менен жолугушканча сак саламатта болуңуздар.